Өлкө башы Садыр Жапаров Баткен районундагы Аксай айылынын тургундары менен жолугушту. Улукбек Марипов КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен биргеликте Лукашенко менен жолугушту. Өлкөдө дагы 283 адамдан коронавирус табылды. Чүйдө үрөй учурган жол кырсыгынан 1 адам каза болду. Дзюдо боюнча улуттук курама команда дүйнө чемпиондугуна катышат. Эртең 29 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 28 майда Баткен облусунун Баткен районундагы Аксай айылынын тургундары менен жолугушту. Мамлекет башчысы жергиликтүү эл менен аймакты өнүктүрүү маселелерин талкуулап, аларды түйшөлткөн суроолорго жооп берди. Мамлекет Баткен облусунун тургундарына мындан ары дагы жакындан көңүл бурат. Мен күч аракетимди чек ара коопсуздугун камсыз кылып, аймакты социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө жумшайм. Биз жергиликтүү элдин турмуш шартын жогорулатууну көздөп жатабыз. Мындан тышкары мамлекет чек ара маселелерин чечүү үчүн колдон келгендин баарын жасап жатат. Бул багытта чаралар көрүлдү. Мамлекеттер аралык өкмөттүк комиссиялар иштеп жатат, деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Ал эми тургундар өз кезегинде Аксай айылы Баткен облусунун жүрөгү болуп эсептелерин белгилешти. Алардын айтымында чечилбеген социалдык көйгөйлөр арбын. Бирок азыркы учурда эң башкысы тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо болуп турат. Жергиликтүү тургундар биринчи кезектеги маселелер катары социалдык объектилерди куруу, пенсия менен жөлөк пулдарды төлөө, жумуш орундарын түзүү, жерлерди трансформациялоону жана башкаларды белгилешти. Алардын айтымында ушул кезге чейин Баткен облусуна өзгөчө статус берүүгө эч ким кам көргөн эмес. Бул жергиликтүү эл үчүн абдан маанилүү. Анткени алар жакшы жашоо издеп эч жака кеткиси келбейт. Ошондой эле жаштар дагы өз жерлеринде эле калышса дешет. Андыктан жергиликтүү тургундарга салыктык жана башка жеңилдиктер керек. Мамлекет башчысы жаштардын чет өлкөлөргө иш издеп кетүүсүн алдын алуу үчүн аймактарда шарттарды түзүү боюнча көрүлүп жаткан иш-чараларга кеңири токтолду. Бул көйгөйдү чечүү үчүн өлкө жетекчилиги Баткен облусуна өзгөчө статус берүүнү ниеттенип жатат. Президент Садыр Жапаров мындан ары дагы Баткен облусуна социалдык объектилерди куруу жана зарыл болгон инфраструктура жагынан өзгөчө көңүл бурулат деп ишендирди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен биргеликте Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Жолугушуу Минск шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны алдында өттү. Александр Лукашенко белгилегендей, өкмөт башчылары орун алган маселелерди тыкыр талоого алып, КМШ ичинде толук кандуу интеграциялашууга зарыл болгон такталган чечимдер кабыл алуусу тийиш. Ошондой эле Лукашенко белгилегендей, кеңештин жыйыны КМШга мүчө мамлекеттер ортосундагы ар тараптуу өз ара аракеттешүүлөрдү, анын ичинде соода экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы мамилелерди өнүктүрүүгө кошумча дем берет. Андан соң делегация башчылары КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылар кеңешинин жыйынынын катышуучулары Минск шаарындагы Жеңиш монументине гүл чамбар коюу аземине катышты. Белгилесек, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов учурда КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйыны өтүп жаткан Минск шаарында жүрөт. Кыргызстанда 28 майга карата коронавирус дагы 283 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкекте 169, Ош шаарында 15, Чүй облусунда 35, Ош облусунда 5, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 8, Ысык Көл облусунда 26, Жалал Абад облусунда 15, Баткен облусунда 6 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 391 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 278, Ош шаарында 7, Чүй облусунда 68, Ош облусунда 2, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абад облусунда 3 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1, Талас облусунда 1, Ош шаарында 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1658 бейтап, амбулатордук түрдө 1854 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1126 бейтаптын абалы орто оордукта, 422 адамдын абалы оор жана 90 бейтап өтө оор абалда жатат. Ал эми бир сутка ичинде өлкө боюнча 5 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4637 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4560 медкызматкер айыгып
айыгып чыккан. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 103.866 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 97.542 киши айыгып чыкса, 1.788 адам каза болду. Чүй облусунун Степной айылындагы үрөй учурган жол кырсыктан бир адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда ал ооруканадан көз жумган. Болжол менен 45-50 жаштагы аял. Ошондой эле жабыркаган адамдардын саны 6га жеткенин кошумчалашты. Буга чейин Чүй облусунун Степной айылында үрөй учурган жол кырсыгы катталган. Анда жеңил унаа менен оор жүк ташуучу унаалар сүзүшүп, анын кесепетинен оор жүк ташуучу унаа оодарылып кеткен. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча Toyota Ipsum үлгүсүндөгү жеңил унаа алдыда бара жаткан комбайндан ашып өтүүгө аракет кылган. Ошол учурда маңдайындагы каршы тилкеде келе жаткан жүк ташуучу унаа менен сүзүшө кеткен. Натыйжада 3 автоунаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Көп өтпөй аталган жол кырсыктан 5 адам жабыркап, жеринде каза болгондор жок экендиги кабарланган. Дзюдо боюнча Кыргыз улуттук курама командасы 6-13 июнь күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтө турган дүйнө чемпиондугуна катышат. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти. Дүйнө чемпиондугуна төмөнкү дзюдочулар катышат. Кубанычбек Айбек уулу 60 кг, Владимир Золоев 81 кг, Эрлан Шеров 90 кг, Юрий Краковецкий 100 кг-дан өйдө, Иса Бичанов дарыгер, Сергей Мистрюков улук машыктыруучу, Абдужалил Юнусов башкы машыктыруучу. Белгилей кетсек, курама команданын мүчөлөрү Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясы тарабынан 3 июндан 13 июнга чейин Будапешт шаарында жөнөтүлөт. Эртең 29 майда түнкүсүн Ысык көл, Ош областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Бул тууралуу Кыргызгидрометтен билдиришти. Күндүз Баткен, Ысык көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу аймактарында жаан-чачын болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +14, +19, күндүз +30, +35. Талас жергесинде түнкүсүн +12, +17, күндүз +29, +34. Баткен, Жалал Абад, Ош областарында түнкүсүн +15, +20, күндүз +31, +36. Ысык көл Дубанында түнкүсүн +10, +15, күндүз +23, +28. Нарын облусунда түнкүсүн +7, +12, күндүз +23, +28. Ал эми Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн +17, +19, күндүз +33, +35 градус болот.